Баарын түрөнөбүз. Максат. Сиздерге бир суроо берейин. Ким жашоосуна максат коюп, жашоосун пландап жашайт? Ооруп калдым дейт, азаматсыздар. Ким жашоосун пландап жашайт, ким жашоосун пландабайт? Эгерде пландаган айымдар болсо, плюсту басып коебуз, пландабаган айымдар болсо, сиздер деле эч ким бул жерде урушпайт, сындабайт, минусту басып койсоңуздар, честно, бүгүн жашообузду туура пландаганды үйрөнөбүз да. Жашообуз, мындайча айтканда, тагдырыбыз бизди башкарбай, биз жашообузду башкарганды үйрөнүшүбүз керек. Биз кыргыздар кыйынбыз. Мен ар дайым айтып келем, мен чет мамлекеттерге көп барып келгем. Мен ар дайым айтып келем, биз кыргыздар кыйынбыз депчи. Болгону биз ошол билим эле албай калдык. Билимди деле алабыз, кыйынбыз, мектепте жакшы окуйбуз, университетте жакшы окуйбуз. Кыйынбыз, болгону биз өзүн өнүктүрүү, ушул менин сабагым сыяктуу сабактарды окубай калгандыктан гана биз жашоодо билбестиктен толгон токой каталарды кетирип алганбыз. Эмне үчүн биз кыйынбыз деп айтам? Мисалы үчүн биздин мамлекетибиз бай болбосо дагы биз кандай байып атабыз? Биздин эл бай болуп атпай турабы? Канча мамлекеттер бар, мисалы үчүн мамлекет бай, бирок элдер кедей. Ошондуктан көрөсүздөр, мына биздин мамлекетибиз өсүп, өнүгүп, мына менин сабагымдан эле канча айымдар өзгөрүп атат, канча сабактар бар. Биздин балдар буюрса осознанный балдар болуп чоңоюшат да келечекте. Биз анткени биз өзүбүз өзгөрүп, өзүбүз жолдуу болуп, өзүбүздүн вибрациябызды бийиктетпейин, биздин мамлекет өнүкпөйт. Биз бул жерде президентти дагы күнөөлөштүн кереги жок да. Биз өзүбүз вибрациябыз бийик болгондо, көпчүлүк калктын, мына Кыргызстанда калктын вибрациясы низкий болгондуктан ошондой болуп атат да. Мамлекетибиз өнүп өспөй атат. Кудай таалам биздин мамлекетибизди өстүрбөй атат. Урматтуу бир туугандар, мен комментарийди өчүрүп койдум. Убакыт эң кымбат, билесиздер. Убакытты баалаш керек. Анткени убакыттын башкара албаган адам жашоосун дагы башкара албайт. Сиз мага эң кыйыны ушул работанын атса бойдо убакытты туура колдонуу болду да. Анткени мен телефон чукуп, же болбосо дагы бир-эки нерселерди, керексиз нерселерди ойлонуп, кыялданып, мен жетилер кыялкеч болобуз, биз табиятыбыздан. Кыялданып эле алтындай убакытты кетирип алат болчумун да мен. Ошол үстүмдө иштеш мен үчүн кыйын болду. Бирок ошону мен жеңдим. Бүгүнкү күндө мен бир дагы өзүм убакытымды текке кетирбеймин, бир секундамды дагы өтө баалаймын. Мен үчүн акчадан дагы мен үчүн убакытым кымбат да. Анткени азыр бизде 24 саат мурдагыдай убакыт жок. Бизде 17,5 саат гана убакыт бар да. Ошондуктан байкасаңыздар, мурда убакыттын берекеси бар болчу. Чындап, мисалы 2000-жылдары 24 саат убакыт бар болчу да. Азыр болсом андай жок. Азыр эртең менен таң атып атат, кеч кирип атат, тилекке каршы ушундай болуп атат. Бул дагы бул акыр замандын белгилери деп коет экен. Ал жөнүндө айткым келбейт. Бирок ошол акыр замандын бирден бир белгилеринин бири дагы ошондой убакыт кыскара баштайт экен да, берекеси кыскара баштайт экен да. Барып биздин убакыттын берекеси кыскарат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз убакыт кеңиричилик заманда чоңоюп калдык да, биздин балдарга биздей убакыт кеңири болбойт. Ошондуктан батыраак билим алайлы, өзүбүз трансформация болойлу, өзгөрөйлү, балдарга дагы туура тарбия берели. Мисалы үчүн бизге мектепте ата-энелерибизде ушул тренингдер, ушул билимдер ата-энебиз окуганда биз дагы биздин элестетиң подсознаниябызды тазалап, бизди дагы ушундай осознанный кылып тарбиялап койгондо, менин миссиям мисалы үчүн мына сиздерге сабак өтүп атканым, мен жан дилим менен өтөм. Мен оказывается бул менин миссиям экен. Канчалык деңгээлде мен бул сферада такшалдым, мен билбейм, мен такшалган кыйынмын деп да айтпайм өзүмө. Бирок эгерде ошол мен балам мисалы миссиясын таап берип койгонмун да, мен балам миссиясы дагы ушундай трансформатор мени тарткан. Бүт жактан ушу шыгы бар, голос бардыгы. Эгерде биздин дагы ата-энебиз ушу кичинекейибизден миссиябызды таап берип, бизге ошол туура тарбияны берип койгондо, биз дагы бүгүнкү күндө азыр биз өсөт элек, өнүгөт элек, мамлекетибиз өсөт эле турабы? Ошондуктан өзүбүз үчүн биринчиден, экинчиден бала чакабыз үчүн батыраак өзгөрөйлү, урматтуу бир туугандар. Балалуу айым эч качан алсыз жалкоо болууга акысы жок. Биздин көзүбүздү карап, көзүн жалдырап турган балдарыбыз турат. Алар үчүн биз жалкоо болгон так кыракыбыз жок да. Именно ушул балдарыбыз бизге дем берет, күч берет дегендей. Именно ошол балдарыбыз смысл биздин жашообуздун, ошолор үчүн биз аракет кылабыз да. Анан ким үчүн аракет кыласың башка? Турабы? Ата-энең үчүн, конечно, башка үчүн аракет кыласың, бирок эң негизгиси ошол балаңа да. Анткени биз мисалы үчүн кийинип, мисалы балалуу болгонго чейин адам өзүнүн
гана ойлойт да, мисалы эгоизм сезим бар. Мисалы бир кийим алсаң өзүң кийесиң, апаңа деле алып берейин дейсиң, бирок баары өзүң алып ашынсаң алып бересиң да, мойнуңа алыш керек ал нерсени. Балалуу болгон деген жок, жебей жедиресиң, ичпей ичиресиң, кийбей кийдиресиң, эгоизм деген нерсе кетет да биздечи. 8 минута болуптур. Эми максат темасын өтөлү. Эми келиңиздер максаттайлы. Ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын айырмасы ал экөөнүн ортосунда ошол адам өзүнүн жашоосун жоопкерчилик алып жашоосуна, адам жашоосуна максат коет да. Максат. Адам максат койгонго чейин жашоосуна жоопкерчилик адам алыш керек. Жоопкерчилик. Адам жашоосуна жоопкерчилик алганда кандай болот? Мисал үчүн биз жоопкерчиликти жашообузда ар дайым алып келебиз. Кайсыл жактан алып келебиз? Мисал үчүн биз жумушта иштей турган болсок, биз эртең менен мисалы сиз мугалим болуп иштей турган болсоңуз мектепте 8ге кел десе, 8ге барасыз, кечки саат 5те бүтөт жумушуңуз, 8ден 5ке чейин сиз ошол жерде иштейсиз, жумушуңузду аткарасыз, жоопкерчилигиңизди аласыз. Допустим. Мисал үчүн таксиге чыктыңыз дейли. Мисалы Ысык көлдөн Бишкекке алып бара турган таксиге чыктыңыз. Сизди такси Ысык көлдөн Бишкекке алып барат. Жол болсо Кыргызстандан Турцияга, Стамбулга уча турган учакка отурсаң, ал учак сени Стамбулга алып барат. Анткени ал өзүнүн жоопкерчилигин аткарат. Демек биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди жумушка келгенде алабыз дагы, бирок өзүбүздүн жашообузга келгенде ошол жоопкерчиликти албайбыз да, башаламан жашайбыз. Мындайча айтканда, мисалы чоң деңизди элестетсеңиз, чоң деңиздин ортосунда бир кайык калкып жүрөт. Ортодо эле жүрөт да, кайсыл жакка барышын билбейт, анткени максат жок да. Жол болсо бир самолет асманга учуп кетти дейли, асманда учуп жүрөт. Кайсыл жакка барышын билбей, багыты жок. Дал ошондой эле болуп калат да, ортодо адам. Ошондуктан сиздерге тапшырма. Биринчи орунда сиз максат коердон алдын сиз эмнени каалайсыз, ошону аныктап алыңыздар. Мисал үчүн бир адамга Кудай Таалам жашоосун ийгиликтүү кылып, жашоону жеңилинен берет да. Ал адам вибрациясы бийик да. Вибрациясы бийик болот ал адам просто ыраазычылык менен жашаган үчүн, ою таза, жүрөгү таза, ниети таза, позитив менен жашаган үчүн, анын мүнөзү Кудайга жаккан үчүн Кудай Таалам анын ойлогон оюн бере берет. Экинчи адамга бербейт, потому что ал анын тескерисинче болуп атат да. Ошондуктан сиздер, мен сиздерге ар дайым айтам, все гениальное очень просто. Биринчи сиздер өзүңүздү руханий өзүңүздүн үстүңүздө иштешиңиздер керек. Биринчи, Джо Виталийдин А точкасы жана ошондой эле Б точка деген бар да. А точка деген бул азыркы сиздин жашооңуз. Азыр сиздин жашооңуз кандай үйдө жашап атасыз, үй бүлөлүк абалыңыз кандай, бала чакаңыз, жумушуңуз, доходуңуз, ден соолугуңуз кандай. Азыркы жашап жаткан болгон как гана есть жашооңузду жазасыз. Экинчи Б точкаңызга сиз кандай жашоодо жашагыңыз келет. Мисал үчүн азыр психологияга эмне үчүн келесиздер? Психологияга адам өзүнүн өмүрүндөгү суроолорго жооп издеп келет да. Адам өзүн толук кандуу бактылуу сезе албайт, анан жооп издейт. Туурабы? Сиз өзүңүз адам тилекке каршы мындай болот да. Адам өзү жашоосунда эмнеден кутулгусу келгенин жакшы билет. Мисал үчүн жокчулуктан кутулгум келет дейт, күйөөм ичсе ичкиликтен кутулгум келет, карыздан кутулгум келет, дагы бир жашоосуна жакпаган нерселерден кутулгусу келет. Ал эми эмнени каалайсың дегенде уже бул жерде адам ойлонуп калат. Адам анткени өзү дагы билбейт. Эмнени каалайм? Ошондуктан сиздерге бүгүн татаал тапшырма деп коем муну, анткени билбейсиздер, көпчүлүк айымдар 90% адам билбейт эмнени каалайт. Чотко, конкретно кандай жашоону каалап атат. А сиз өзүңүз дагы билбесеңиз, анан Кудай Таалам кайсыл жактан билет сизге беришти. Ошон үчүн сиз аны билип, биринчиден кандай жашоону каалап атасыз, кандай жашоодо жашаганда сиздин жашооңуз, сиз өзүңүздү бактылуу сезип, өзүңүздү толук кандуу жашоодо ордуңуз тапкандай сезесиз. Аныктап алып, анан кийин Кудайдан суранып, анан Кудай Таалам ошону сизге бергенге татыктуу адам болушуңуз керек да. Анткени Бог помогает не тому, кто просит дейт, а тому, кто заслуживает дейт да. Албетте, сиз А точканы жазганда, сиз А точкаңызга ыраазы болушуңуз керек.
разы. Азыркы жашап жаткан жашооңузга разы болушуңуз керек. Өзүңүздү башка адамдын жашоосуна салыштырбашыңыз керек. Таптакыр салыштырбашыңыз керек. Абысыныңыздын жашоосуна, мисалы үчүн абысынын жашоосуна салыштырып, боюнча абысындар атааңдашат да. Анткени окшоштукту көрө албайт. Бул боюнча отдельно темада айтып берем. Окшоштукту көрө албайт, абысынды көрө албайт, врачты көрө албайт дегендей, окшоштукту көрө албайт, это норма. Мисалы үчүн даже тренерлер бири-бирин жамандап кетип атышат. Мисалы байкасаңыздар, просто көргөндө уяласың да ушундай айтып аткандан. Бирок бир чети түшүнөсүң, бирок бир чети деңгээлине туура келбей калат. Мисалы үчүн врач деп коелу, врач. Мен психологмун дейли. Врач, мен психолог, улкан психолог болуп көтөрүлүп кеттир, Кыргызстан боюнча номер 1, мировой деңгээлге чыгып кеттир десе, врач молодец улкан деп коет, кубанып коет. Эгерде ал врачка келип туруп башка бир врачты айтса, бул хирург дейли, экинчи бир хирургду айтып, мына хирург вообще Кыргызстан боюнча номер 1 хирург болуп, мировой деңгээлге чыгып хирург болуптур дей турган болсо, ал адам кыйналат ичинде. Анткени окшоштукту көрө албайт, это норма. Даже психологдор деле бири-бирин чынын айтыш керек, бири-бирине сүйүнбөйт, мисалы, биринен бири өтүп кетсе сүйүнбөйт. Потому что окшоштукту көрө албайт да. Абысындар деле бири-бирин көрө албайт. Это норма. Бирок ошол көрө албастыктан мындай ичинен мындай болуп коюш керек, сырттан билгизип, ар кандай нерселер кылбаш керек да. Жамандап дегендей деңгээлин түшүрбөш керек антип. Так. Түшүндүңүздөр, А точка разычылык айтасыз, анткени сиз А точкаңызга разы болмоюн, сизге Кудай таалам Б точканы бербейт. Куралай ханым ошону айтат да. Куралай ханым, барыңыздар билесиздер, Куралай ханымды. Ал айтат, мен айылда жашоомдон шаарга көчөм деп аябай тырыштым. Ушунчалык аракет кылдым, даже үй алдым дейт. Дагы бир нерсе болуп айылга кете бердим дейт. Көрсөм, өзүнүн үстүндө иштенип, изденсе, көрсөм мен ошол айылдагы үйүмө разычылык айткан эмескем депчи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен айтам да, үй алгым келет деген азыркы үйүңө разычылык айт десем. Мен бул үйүмө кантип разычылык айтам? Мен вообще временкада жашайм. Кантип разычылык айтам? Ошол бир комнат үйүңүз сизди сууктан сактады, жамгырдан сактады, кардан сактады, көчөдө калып калган жоксуз туурабы? Ошон үчүн ошол үйүңүзгө разычылык айтсаңыз, Кудай таалам сизге берет депчи. Ошондуктан ким бул жерде мен врачмын, болот, кээ бир жерде боло берет. Окшоштукту көрө албайт. Окшоштукту көрө албайт, это норма. Бирок ошол мисалы врачты көрө албайт, бирок ошол учурда врачка нападение кылып, буттосу кылып же жамандап таштаса, анда уже деңгээли түшөт да. Анткени адамдар деле азыр акылдуу да. Адамдар өздөрү эле көрүп билип алат да. Квартирада жүрсөңүз, квартираңызга разычылык айтыңыз. По себе знаю, Кудайым үйдү берсе оңойнан эле берет, кыздар. Кудайым берсин биринчи. Өзүңөргө ишенбей, биринчи Кудайга ишенгиле да. Кудай силерге жөн эле даже бир квартираны отургузуп, жөн эле мынтип күлүштү таштап койсо дагы рахмат деп ала тургандай болуп, меңиз ишениш керек. Ким А точкасына азыркы жашоосуна разы болот? Онду басып койсоңуздар. Ким разы азыркы жашоосуна ыразы? Плюс жагы менен, минус жагы менен, эч ким телегей тегиз эмес. Ким разы? 100% разымын деп жазыңыздар. 10 азаматсыздар, даже 20 коюптур. Гүлмира Юлдашева, азаматсыз. Так держать. Сиз ыраазычылык менен жашаганда сизге билесиздер, Кудай таалам дагы жакшылыкты магнит сымал тартасыздар. Биринчи алгач Кудайга жол ачыш керек. Тетрадьыңызга чоң кылып, үйүңүзгө да чоң кылып илип алсаңыз болот. Все гениальное, очень просто. Кудай таалам бизге мындай тигиндей бол деген ошолорду өзгөртсөк эле билет. Кайсы биздин жолдору жаба турган каналдар бар, ошолорду өзгөртсөк эле ачылат да жолдоруңуз.
Ыраазымын дейт. Азаматсыздар. Эми ким өзүнүн жашоосун ушул убакка чейин башка бирөөнүн жашоосуна салыштырып келген, честно. Жашооңузду башка бирөөнүн жашоосуна салыштырып наразы болуп келгенсиздер. Жазып коюңуз. Честно, мен деп жазыңыздар. 100% ыраазымын дейт. Азаматсыздар. Мен дейт. Көрдүңүздөрбү канча айымдар? Вот. Ошону менен өзүңүздү блоктолуп келгенсиз да. Ошону менен вообще салыштырбашыңыздар керек. Башка бирөөнүн жашоосуна өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз менен өзүңүз салыштырышыңыз керек да. Вообще бүгүндөн баштап башка адам жашоосуна салыштырбаңыздар. Ал учурда сиздин жолуңуз ачылбайт, мындайча айтканда. Наоборот, жабылат. Ар кимдин өзүнүн тагдыры башка, ар кимдин тагдыры бирине бири эч качан окшобойт. Окудум эле өзгөрүү болбойт деп жазгандар. Урматтуу бир туугандар, сиздер окугансыздар, бирок колдонгон эмессиздер. Окуган 1-класстын баласы деле окуй берет, отуруп тренингке катышып, конспекттеп, угуп коюш 1-класстын баланын колунан келет. А жашоосун өзгөртөм деген адам бардыгын аткарышка даяр болот. Ал только аткарат. Укканын анализдебестен аткарат. Ошол адам аткаруу атып уже жашоосу өзгөрө берет. Бир күн караса жашоосу таптакыр 180 градуска өзгөрүп кеткен болот да. Анткени биз эмнеге жакындасак, ошол бизге жакындайт. А сиз айрым адамдар бар да тренингтен тренингке жылдар бою окуйт, только мотивация алат да, сырттан мотивация алат, аткарбайт. А сиз аткарам деп чечим чыгарып, ушуну билип алыңыздар. Аткарбай турган болсоңуздар, урматтуу бир туугандар, результат болбойт анда. Өзүңүздү өзүңүз алдап, убактыңызды кетире бербеңиз. Временно мотивация алат, чыгып кетет мотивация. Сиз просто аткарың, өзүңүздү аябаңыз. Абысынымы ненавижу дейт. Вот. Ошол Абиданы кетиребиз бүгүн буйруса. Абысыныңыз жакшы көрүңүз. Эгерде мен ненавижу десем, менин жашоомдо ненавижу кылгандар болгон эмес дейсиздерби? Же менин эле жашоом телегем тегиз болуп кеткен дейсиздерби? Жок, менин деле ненавижу кылган причиналар болот. Ушул күнгө чейин көрө албастар болот. Анча-мынча иногда болуп калат. Ушул күнгө чейин. А мен мисалы үчүн аларды сындабайм, көрдүңүзбү? Жашооңузду өзгөрүш үчүн өзүңүздү өзгөртүшүңүз керек болот. Сындабайм мен. Мага бирөө жамандык кылса, көз карашым башкача. Бардык чагында жакшы көз караш менен карап үйрөнүп калгам да, көрдүңүзбү? Бирөө келип мага бут досу кылып, көрө албастык кыла турган болсо, демек мен өсүп атыптырмын деп кабыл алам азырчы. Эгер мага келип бут досу кылып атса, демек мен жөнөкөй адам эмес экенмин. Мен өсүп атыптырмын. Экинчиден, мен ал адамды сындабаймын. Кудай таалам аны сындайт. Мен мага бут досу кылып, мага жамандык кылып аткан болсо ал адам, демек ал адамга Кудай таалам өзү сурап алат да мен урдума. Мен Кудай таалам ыраазычылыгы үчүн мен жакшымын. Кудай таалам ыраазычылыгын аны кечирем. Эң кызыгы, мен ал адамды жакшы көрөм. Анткени ал Кудайдын сүйүп жараткан пендеси. Эгерде мен аны жаман көрө турган болсом, кайра вибрациям төмөндөп кетет дагы, мен жашоомо жол болбостук келет. А мен ал нерсени таптакыр каалабайм. Көрдүңүзбү? Опять-таки өзүңүздү өзгөртөсүз. Жаман вообще көрбөйсүз. Мисалы, мен сиздерге окшогон айым ушинтип эч кимди жаман көрбөй жашаган болсом, менин колуман келген нерсе кантип сиздин колуңуздан келбесин? 200% келет. Мен абысын жакшы көрөм дейт. Комментарийди өчүрөйлү кыздар. Бериле турган информациялар аябай көп. Ошондуктан устазыбыз айтат, биринчи максатка жетиш үчүн кандай адам максатка жетет? Максатка максат койгон адам жетет да, максаты бар адам жетет, Чубак Ажы Жалилов раматылык биздин устазыбыз айтат, мал кошобой жашооңу планда. Мисалы үчүн, айрым менин окурмандарым бар да, сүйүктүү окурмандарым, жагы нерсе укса эле ширктей берет да. Ширктей берет да, план кой десең эле ширктейт, проработка кылсаң эле ширктешет, Анан айтам, максат коюу эле бул ширк эмес. Максат койгондо устазыбыз айтат,
айрым адамдар жашоосун ийгиликтүү адамдар пландап жашайт дейт. Айрым адамдар мал кошо эле өмүрүн сүрө берет дейт. Ошондуктан грубо айтса, грубо тийип кетсе капа болбоңуздар, бирок мал кошо эле жөн эле өмүрүңүздү өткөрө бербеңиздер да, максат коюңуздар, жашооңузду пландаңыз. Биринчи, сиз кандай план коюшуңуз керек? Биринчи, сиз ниет ичтен. Кудай таалам сизге сиз каалаган нерсени бериш үчүн сизде ниетиңиз чоң болуш керек. Мисалы, ниетиңиз 1 метр болсо 1 метр, 100 метр болсо 100 метр ырыскы Кудайдан келет да. Мисалы үчүн сиз ниетиңиз 1 метр болсо ниетке жараша келет да. Түшүндүңүзбү? Анан ниетти өтө бийик кылыш керек. Мисалы үчүн биз бала кезибизде аябай кыялданат болчук, кыял кеч болчук. Анан ошол кыялдарыбыз жашообузга келет. Анткени биз ошол өзүбүздүн жомоктогудай жашоону элестетип, мечтать этип, ошого биз ишенет болчук да. Эмне үчүн жаш баланын тилегин Кудай берет? Анткени ал ишенет, Кудайдын кудуретине ишенет, Кудай таалам берет дейт, ишенет. А биз барып биз ишенбей калып, уже реалист болушубуз керек. Биз айткандай болбойт, жашоо башкача, Кудайдын айткандай болот. Конечно, Кудайдын айткандай болот бардыгы, бирок пенде ошого себепкер да. Кудай карап, пендесине карап берет да Кудай таалам. Бог помогает не тому, кто просит, а тому, кто заслуживает, деп сиздерге айтам, туурабы? Ошон үчүн сиз бүгүнкү күндө өзүңүз кыялды максимально коюң да. Мисалы үчүн сиз элестетиң, мен балам айткандай акча чыгара турган сиздин заводуңуз бар. Бир Кудай таалам дүйнө жүзү боюнча сизге берди. Ошол мүмкүнчүлүктү сизге берди. Ошол акча чыгара турган завод сизде эми финансылык эркиндик, элестетиң, дүйнө жүзү боюнча сизге берип атат. Кел балам. Я хочу воды. Что ты хочешь? Ничего. Я работаю, балам. Я здесь буду решать. Алёка, выходи, балам. Выходи. Я работаю, балам. Не мешай, балам. Иди, балам. Потом зайдешь. Иди. 51. Баламы сүйлөп атсам, балам кирип калды как раз. Но дуа кыл деп сураганда мен балама айтат да. Акча чыгара турган завод. Сизге Кудай таалам ошо сизге эле ошол мүмкүнчүлүктү берди. Эми сиз кандай адамдарга жакшылык кылмаксыз? Дүйнө жүзүнө кандай? Үй бүлөңүз бул жакта эле турсун. Мечтать этип, бир өзүңүз үчүн мечтать этип коюң, отуруп жазып. Ошондочу чын калп бул подсознание билбейт да. Сиз ниетти бийик кылып койгондо ошого жараша Кудай таалам бере берет. Элестетиң, сизге дүйнөнүн бардык байлыгы сизде. Сиз мысленно адамга бериң. Улканга 1000 евро берем, 1 миллион доллар улканга берем дең. Да шериңизге канча берем, көрүп атасызбы? Ниетиңиз канча бийик болгон сайын ошончолук ырыскы көп келет сиздин жашооңузга. Бул өтө серьезно. Бирок кыялдана бериң. Сиздин кыялыңыздагы жашоо болот деп кыялданың. Бирок план койгондо, мисалы, ошону Кудай таалам точно 100% берет деп план койбош керек да. План койгондо уже реалдуу план коюңуздар. Түшүндүрүп берейин сизге. Реалдуу план коесуз. Планыңыз сиздин көзүңүз жеткен план болуш керек да. Азыркы бүгүнкү сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша мечтадагы эмес, азыркы реальный план коюң. Мисалы үчүн сиз мечтадагыдай жашоо алып келеби, качан келет, ал Кудайдын колунда да. Бирок сиз ниетти бийик кылганда, сиз бул жакта өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүнгө жараша план коюп жатканда дагы бул жакта өзүнөн өзү келе берет да. Оңойнан келип, таң калып, убагында ушу 1000 сом табыш үчүн да канча кыйналгам, азыр эми 1000 сом йырындалып калды го деп ушинтип каласыз да. Кудай таалам тияктан бияктан бере бере турган болуп калат да. Анткени сиз бул жакта ниетти бийик кылып коюңуз просто. План койгондо долгосрочный планы и короткосрочный план деп коет. Мен сабагым түшүнүктүү болуп жатабы? Түшүнүктүү болуп жаткан болсо, обратный связь берип койсоңуздар, урматтуу бир туугандар, бирди басып койсоңуздар. Бүгүн сабак бир аз узунураак болуп кетиши мүмкүн. Жакка отурайынчы.
Азаматсыздар. Краткосрочный план и долгосрочный план деп коет да. Кыска мөөнөттө план жана узак мөөнөткө план коюш керек. Мисалы үчүн ийгиликтүү адамдар алар өмүр бою 100 жыл жашаса, 100 жыл жашоосун пландайт. Ишенесиздерби? 100 жылда ушуга жетем, 50 жылда ушуга жетем, 10 жылда жетем, ал ошончо жыл жашайынбы деп да ойлонбойт да. План коет, ошол планын 100 жылдык планын жада калса, ар бир күнүнө чейин пландап, бүгүнкү күнгө чейин ошол планы менен өмүрүн сүрөт. Ошон үчүн ал адамдын убакыты жок да, таптакыр убакыт жок. Ийгиликтүү адамдар менен сүйлөшүп байкасаңыздар, ал адам менен сүйлөшүш кыйын, убакыт жок. Ал эми краткосрочный планын болсо 5 жылга чейин план коюшуңуз керек да, жашооңузга. Жок дегенде хотя бы 1 жыл план коюшуңуз керек. План 5 жылдан кийин жашооңузду кандай элестетесиз, 1 жылдан кийин жашооңузду кандай элестетесиз. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша ушундай кылсам болот депчи, коркпостон ошону ишенип туруп коюш керек да. Эмне үчүн айрым адамдар максатына жетип атат, коюп туруп экинчи адам жетпей атат? Бир эле разница, бир эле айырма. Адам өзүнө ишенет. Бул жерде ишеним. Сиз өзүңүздүн канчалык деңгээлде күчтүү адам экениңизди сиз билишиңиз керек. Анткени бардыгыбызды Кудай Таалам күчтүү кылып жараткан. Шундай уровени жогору, бийик адам, таланттуу, кыйын адам кылып жараткан да адамчы. Болгону адам өзүнү тааныш керек. Туурабы? Мен мисалы психологиялык жактан балким кыйындымын, физикалык жактан да кыйынмын. Мен мисалы өзүмүн плюс жактарын билем, минус жактарын билем да менчи. Кайсы колуман келет, кайсы колуман келбейт. Сиз дагы ошондойсуз да. Сиз мен бирдейбиз. Сиз менен жөнөкөй үйдө отурган, тоодо отурган келин менен Америкада ийгиликтүү болуп жүргөн адам деле Кудай Таалам ар кимге өзүнө жараша күчтүү тарабын берген, өзүнө жараша минус жактарында болгон да. Мисалы кандай десем, күчтүү жагын берген да. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн кандай экениңизди таанып, өзүңүз менен өзүңүз үстүңүздө иштеп, колуңуздан келгенин кылышыңыз керек да. Колуңуз бирөөнү бирөө туурабаш керек. Мисалы үчүн мен азыр бир чеберди барып туруп туурай турган болсом, чеберлердин заманы болуп кетип, чеберди барып туурай турган болсом, мен чеберчилик менин колуман келбейт, ал иш мага мотивация бербейт. Жада калса бизнес деле нимайо экен, акчалар аябай түшөт болчу. Ошол учурда мен көп тапсам күнүнө 10 000 сомдон табат элем да. Бирок ошол учурда 10 000 сомдон күнүнө табыш мен үчүн чоң эле болчу, аябай чоң. Бирок ошончо акча таап турсаң деле кылган ишиң мотивация бербесе, энергия bizde энергия деген бар да, энергия өчүп калат экен. Барып жанагындай бензини өчүп калган машина сыяктуу өчөт экенсиң, чарчап анан чет өлкөгө кеткем да менчи. Акча түшүп атса да, потому что өзүм акылым калап турса да, бул жакта уже энергияң калбай калат экен да. А когда өзүңө жаккан иш менен иштеп атканыңда, бул Кудай Таалам ар жактан берип турат экен, бул иштичи ар жактан энергия берип турат экен да. Ар жактан өзү энергия берип колдоп турат экен, энергияң өчпөйт экен оказывается. Ошон үчүн хотя бы 1 жылдан кийин өзүңүздүн жашооңузду кандай элестетесиз, ошол план коюшуңуз керек да. Мисалы үчүн, любой нерсе пландалат. Мисалы дом салганда, алар пландайт да. Азыр этажный домдор түшүп атат. Аны салганда пландайт да, кайсы жерге түшөт, канча квадрат метр болот, канча размери, канча сом акча кетет, канча убакытта бүтөт, баарын конкретно план түзүп, анан кийин ошону план менен баштап, ошол убакытка барып бүтүрөт. Сиз да ошондой болушуңуз керек да. 1 жылда кандай ошол максатка жетиш үчүн эмне кылышым керек. Мисалы үчүн 1 жылдан кийин менин доходум 3 эсе көтөрүлүш керек. 50 000 иштесем, мен 150 000 иштешим керек. Анын үчүн мен эмне кылышым керек? Дагы да ушундай план коюп кетишиңиз керек. Анан кийин ниеттен деп айтам, опять таки, эл көзүнө деп максат коюп албаңыздар да, урматтуу бир туугандар, бул өтө серьезно. Эл көзүнө максат коюп, бизде бар капа кылып койгондо, мисалы бирөөнүн, мисалы элден кем болбойн, эми элдер дагы үй алып атат, машина алып атат, 2 этаж үй салып атат, же айфон көтөрүп атат. Элден кем болбойн, кой жабысыңдарман, кем болбойн, же болбосо
бирөө мени кемсиндип койду, ошол адамдардын көзүнө көрүнөйүн деп максат койсоңуз, ошол максатыңыз Кудайга жакпайт дагы. Ошол максатыңызды именно берейин дейт, ошол максатыңыздычы, ошол үйдү, ошол машинаны сизге берейин дейт, бирок сиздин ниетиңиз кой ошол үйдө мен балдарым менен жакшы жашап, анан кийин ошол машинаны мен балдарымды жакшына окууга алып барып алып келейин деп ниет кылган жоксуз да. Сиз аны ошол бирөөнүн көзүнө көрүнөм, покажу, докажуга коюп атасыз да. Бирөөдөн кем калып кетпейин деген. Ошон үчүн дагы Кудай Таалам ошону бербейт да. Анткени Кудай Таалам сага доказать эткиси келет. Сен и так классныйсың, кандай болсоң ошондой жакшынакайсың. Сен бирөөнүн көзүнө көрүнбөсөң дагы, сен үйлүү болуп, жайлуу болуп, бирөөнүн көзүнө көрүнбөсөң дагы, сен ушундай эч нерсең жок болсо дагы мен сени сүйүп жаратканмын. Сен ошону түшүн деп, ошону түшүндүрүш үчүн дагы ошол максатты алат да. Ошон үчүн бардыгына ниеттенип чыгат. Покажу, докажуну жок кылышыңыздар керек. Кыска өмүрдө бирөөгө покажу, докажу кылып өмүрүңүздү өткөрбөшүңүз керек. Өмүр аябай кыска. Кимде бар ушундай покажу, докажу деген, же болбосо элден калбайын деген максат? Кимде бар жазып кетсеңиздер, урматтуу бир туугандар, бар болсо 5ти басып коюңуздар, 5ти. Сиздерди бул жерде эч ким урушпайт, сындабайт. Болгону сиздерге туура направление көргөзөбүз бул жерде. Адашып калган жолуңуздан түзөп коебуз, чтоб сиздин жашооңуз жакшы болуш үчүн, урматтуу бир тууганым. Бардыгында бар экен. Элден калбайын дейт. Вот. Эл боюнча айтып кетсем, элибиз баарын жакшы көрөм мен, бирок реалдуу чындыкты айтып кеткенде элдер өзү минус абалда. Президентибиз жакпайт атат азыр элге эл өзү минус абалда болуп атат да. Ошон үчүн элге жага албайсыздар эч качан. Мен 2 жыл эл менен иштеп, элди мен сүйөмүн, ушундай сүйөмүн, ар бир Кудай жараткан пендени сүйөм. Айтып атпаймынбы? Жада калса бирөө көрө албастык кылып келген адамды деле сүйөмүн менчи. Ошондой киргизген мен өзүмдүн программама. Аны мен жаман көрсөм эле жолум болбой калат да, анткени. Кудайым соттойт аны деп. Бирок адамдар өздөрү минус абалда. Ошол сиз элдин көзүнө көрүнөм дегенге эл стоит? Как вы думаете? Эгерде элдин бардыгын жүрөгү таза болуп, реалдуу, честно болгондо эл көрүнөм десеңиз болот. Элдер өздөрү минус абалда болотса, жакшы болуп атсаңыз дагы буттан тартса, сөз кылса, ушактаса, минус абалда болуп атса, сиз зачем ошондой адамдардын сизге болгон ою, туурабы? Сиз зачем? Сиз Кудайдын сизге болгон ою маанилүү болуш керек да? Мен мисалы корком. Көп жолу айтты, үй албайсыңар деп. Көрдүңүзбү? Покажу, докажу дедим, көп жолу айтты, үй ала албайсыңар силер деп дейт. Көрдүңүзбү? Ал адам ким сизди ошентип айткыдай? Сиз ошол деңгээли төмөн адамдын деңгээлине түшүп, ошол көзүнө көрүнөйүн деп атасызбы, мисалы үчүн. Сиз айтып атпаймынбы? Кудай гана сизге жардам берет да. Балким ал адам унутуп деле калгандыр. Ушунчалык өзүңүзгө болгон бааңыз бийик болбайчы, сиздей адам жок, эч ким теңиңизге албашыңыз керек, мындайча айтканда. Тең албоо десе эле менин сүнүмүз, вообще ал адам үчүн сиз покажу, докажу кылып 1 секунд убактыңызды өткөргөнү эч ким не стоит. Вообще не стоит. Окугандан бери покажу, докажу жок болуп кетти дейт. Азаматсыздар. Менде деле болгон илгери. Эгер мен билим албасам, мен деле покажу, докажу, анда каша болмок жашоо. Анда жашоо каша болмок. Ошон үчүн айтып атат, покажу, докажуга план койбо. Жакшы ниетте эле Кудайым берейин деп эле карап турат да, Кудайым берейин деп эле турса эле сен ниетиңди то. Кой дейт, сен түшүн пендем, сен түшүн, сен дагы даяр эмескесиң. Сен дагы өзүңдүн үстүндө иште деп туруп, анан жүрө бересиз жанагына үйгө жетпей. Чын жүрөктөн ниет кылып коюшуңуз керек. Үйдү дагы, башканы дагы чын жүрөктөн, да, мисалы үчүн. Мен үйдү дагы, машинаны дагы бардык нерсени мен мисалы чын жүрөктөн эле бирөөгө покажу, докажу кылган эмесмин да, ошон үчүн дагы Кудай Таалам колдоду окшойт деп ойлойм. Мисалы үчүн мен бир эле пример айтсам, балам Себат Түрк лицейде окуйт деп айтам сиздерге. Себат Түрк лицейге деле бериш бүгүнкү заманда оңой эмес да. Мисалы бир жылына $3000 контракт турат. Айына 30 000 сомдон контракт болот. Андан тышкары барып келген расходтору, ал жакта ошого жараша кийинет,
Дагы бир нерселерди алып бериш керек, кымбат окуу жай да, мисалы үчүн азыркы биздин шартка. Но мен ошол жерге барып жүргөндө мен баламы вообще ал жака бере турган мүмкүнчүлүгүм жок. Араң частный садикке берет элем, частный садиккечи. Но ал жака бирок мен ниет кылгам да, алып барып, визуализация кылып, элестетип, директоруна чейин кирип, ниет кылып, ушул жерге окутам деген ниетим мен бирөөнүн көзүнө көрүнүш үчүн эмес, мен балам ушундай жерге окуган татыктуу деп ниет кылганым үчүн ошол жакта окуп атат да, мисалы, Кудай таалам амин деп туруп, жакшы ниетиме жараша берди. Көрдүңүзбү? Эгерде ошол жерге барып жөн ушу бирөөнүн көзүнө көрүнүп, мен ушинтип дос душмандарымдын көзүнө көрүнүп, анан кийин балам ошол жерге окутам дей турган болсом, жок эле да ал нерсе азыр. Возможно, жок эле да. Үй дагы, машина дагы, башка любой нерсе бирөөнүн көзүнө покажу, докажу вообще не стоит эч ким. Сиздин покажу, докажуңузга эч ким татыктуу эмес. Анан кийин сиз койгон максатыңызга сиз ишенишиңиз керек деп айттым, Анткени ишеним жок ой бул өлүк ой да, ишенбөөчүлүк бул бале деп коет. Мисалы үчүн сиз ишенбесеңиз, Кудай таалам сизге ошол максатты берет экенин ишенбесеңиз, сиздин жетпейт үнүңүз Кудайга. Сиздин үнүңүз Кудайга качан жетет? Сиздин үнүңүз Кудайга ишенгенде жетет да. Бул динде да ошентип айтылат, кайсы дуба Кудайга жетет дегенде ишеним дейт да. Чын жүрөктөн ишеним болгону бизде, ишеним болгондо бизге бандай да сабырыбыз жок калкпыз да, биз кыргыздар сабыр жок. Бизге сразу болуп кетиш керек да, мисалы үчүн бүгүн эле картошка эксең эртеси даяр болуп чыгып калыш керек. Же болбосо түйүлдүктө бүгүн эле түйүлдүк чыкса сразу төрө бериш керек, 9 ай өтпөй эле турабы? Андай нерсе болбойт да. Бул жерде адам план коюп, ниет коюп, ошого жараша кетип атканда чоң сабыр деген нерсе керек болот. Ар бир ийгиликтүү адамдын сабыры бар да. Сабыр. Биз сабыр кылбай ноет этип баштайбыз да. Ноет этип, мынакей болбоду, тиги кылдым, булдум, дагы эле жок, болбойт, жок. Непоколебимая вера Кудай таалам ошончо адамга берип атат, берет мага. Просто убакыт сааты келе элек экен, значит. Убакыт сааты менен Кудайым андан да көп берет депчи. Анткени Кудай таалам өтөдөн карап турат, берейин деп. Биздин энергия даяр болбой атат да. Кудай таалам энергия менен көрөт биздечи. Мындай карасаң вибрациясы төмөн, бирөөнүкү өйдө, бирөөнүкү төмөн, же бирөө аял болуп калган, же эркек болуп калган. Короче, вибрация Кудайдын закону бузулуп кетет да бул жердечи. Анан ошого жараша Кудай таалам мындай берейин дегенде бербейт. Мындай кылып, азайтып, мындай өлбө жаным өлбө дегенде кылып туруп азайтып коет да. Сиз чын ошону ишенип Кудайга тапшырышыңыз керек. Мисалы үчүн сиз максат жаздыңыз, 1 жылда мен үй алам, машина алам деп жаздыңыз, мисалы үчүн. 1 жылда үй алыш үчүн сиз 1 жылда 30 000 долларга үй алыш үчүн сиз 30 000 долларды айына бөлүшүңүз керек. 1 жылда 30 000 доллар табыш үчүн мен айына канча табышым керек? 12 айга бөлөсүз. 12 айга чыкканда ар бир айына канча сомдон табыш керек чыгат. Анан кийин ошол айды күнгө бөлөсүз да. 30 күнгө бөлгөндө, демек мен күнүнө эмне гана болбосун ушунча акча таап турсам, 1 жылда ошол үйдү алат экенмин деп туруп, конкретно, ясно ошондой план коюшуңуздар керек болот да. Анан ошол планды койгондон кийин жазып, мындай ушундай үй алам, кайсыл жерден үйдү аламын, же болбосо статус болсо конкреттүү түрдө Кудай таалам Бог любит конкретность деп коет да. Мисалы үчүн үйгө бир продукт алып келейин десең, устазыбыз айтат го, Чубак ажы. Продукта десең, бир картошка болсо деле үйдө продукта дейт. Жок, сен мага 1 килограмм картошка, 1 килограмм эт, 1 мешок ун, 1 литр май деп туруп конкретно айтышың керек да. Четко, конкретно айтыш керек. Кандай максатыңыз бар? Үй алам деп атасызбы? Үй алам десеңиз, канча комнат үй аласыз? Кайсы райондон үй аласыздар? Ошолорду жазышыңыздар керек. Жазганда аны периштелер окуп Кудайга жеткирет да. Жазгандан кийин Кудайга тапшырыш керек. Желательно тахаджуд намазга окуп, анткени тахаджуд намазга турганда, билесиздер, Кудай менен биз түзмө-түз байланышта болобуз. Илап, прям чын жүрөктөн Кудайга тапшырыш керек да. Мындай кылып туруп күнүштү Кудайга бериш керек. Кудай, мен буга сенин жардамыңсыз мен бул нерсеге жете албаймын. Ошондуктан мага жардам бер деп Кудайга тапшырыш керек. Тапшыргандан кийин албаш керек. Мына күлүштү бердиңби? Кайра алып албаш керек. Кандай кылганда биз алып алабыз?
Биз ишенбейбиз да. Сабыр жок да, жанагы эле сабыр жок да. А сиз 6 саныңыз аманбы, болду. Сабыр кыла бериң, үйүңүз жок, бакчаңыз жокпу, башка адамда барбы, күйүкпөң. Өзүңүз менен башкага күйүп атып сиз эч качан өспөйсүз. Бактылуулук таппайсыз, жол болбостук, баягы эле багы жок дагы жок. Жашоо. Өзүңүзгө өзүңүз 6 сан аман, Кудайга шүгүр, мага эл не дейт, башка дейт, колунда бар дейт, колунда жок дейт. Вы что, вообще эл өзүн билсин биринчи. Эл өзү минус абалдан өзүн чыгып, эл өзү честный болсун эл. Анан кийин ошо карасаң, сиз өзүңүз Кудайдын алдында честный боло бериң да. Өзүңүз менен өзүңүз жашап, сабырдуу болсоңуз, Кудай талам өмүр бою эле бере берем дейт. Баакы ошол адам өзү себепкер болуп калат экен да, алып коюшуна дагычы. Бербешине дагы, алып коюшуна дагы өз себепкер да. Эртеси эле керек болот деп Кудайдан биз требовать этпешибиз керек, биз жалдырап суранышыбыз керек да Кудайдан. Анан ишти кылганда, Кудайга тапшыргандан кийин иштеш керек. Асель Сыдыкованын правила 3П дегени бар да. Пахать, пахать и еще раз пахать деп коет да. Биз жаныңызды аябашыңыз керек. Ошол үй алыш үчүн сиз мисалы үчүн күнүнө канчадан табышыңыз керек, күнүгө 5000 сомдон табышыңыз керек болсо, мисалы үчүн план жазсаңыз, демек сиз күнүгө 5000 сом план ала турган болсоңуз, бир жылда, допустим, сиз бир квартирага иштейсиз. Эми сиз күнүнө 5000 табыш үчүн, возможно, 2 же 3 ишке киришиңизге туура келеттир. Анан, ой, мен 2 иште иштеп атам, 3 иште иштеп атам деп туруп өзүңүздү жертва кылбаңыз да. Аясаң аяба деп коет. Өзүңүздү да аябаңыздар. Өзүңүздү аясаңыз, сизди аяй турган тагдыр келе берет. Чуркап иштегенин өзү бул бакыт. Мен ошентип өзүм мисалы үчүн эсептейм. Кудайым ден соолук эле берип турса, эч кимдин көзүн карабастан чуркап иштеген бул өзү бакыт да. Ошо иш болуп турганына шүгүр. Вообще өзүңүздү жумуштан аябашыңыз керек. Мен бул иш болот, мен бул иш болбойт. Ушул боюнча мен бир окуучу кызыма айтсам, таарынып кетти да. Аябай аянычтуу абалда болчу да, анан кийин тиги ишти кылбайм, муну ишти кылбайм, өзү квартирада отурат, вообще минус абалда, бишет жашоосу кыйын болуп атат. Анан эле тиги иш тандайт, бул иш тандайт. Мен айттым, сен азыр тандай турган абалда вообще эмессиң. Сен азыр любой возможностьты, мүмкүнчүлүктү кармап туруп чыгып кетиш керек бул ситуациядан депчи. Капылып кетти, сен мени кемсинтип атасың ушундай. Жок. Тандаганы возможность жок. Кудайым кандай возможность берсе, ошону алып кете бериш керек да. Андан кийингиси ошол убакыт. Сөзсүз түрдө убакыт. Максатыңызды убакыт менен өлчөшүңүз керек да. Кайсы максатты канча убакытка коюп атасыз. Ким түшүндү? Ким бүгүн максат жазат? Индивидуально 10 000 сом турат, азырынча места жок бирок. Мен дейт азаматсыздар. Индивидуально кереги деле жок, урматтуу бир туугандар. Бул VIP сабак болгондуктан мен терең айтып атам ушул жердечи. Просто ар бир сөздү алып калышыңыздар керек да. Аракет кылып, улам кайталап көрө бериңиздер. Бир окуганда адам түшүнбөйт эч качан. Улам көрө бериңиздер. Максат жазыңыздар. Кийинкисинде максат текшеребиз буюрса. Максатка көзүңүз жетпесе, наставник табың. Максатты туура коюш керек да бул жердечи просто. Максат правильный болуш керек. Действие правильный болуш керек. Бизнес, ийгилик бул копирование да. Жаап коеюн. Мисалы үчүн сиз кайсы сферада максат коюп атасыз, ошого жеткен адамды табышыңыз. Өзүңүз мисалы максат жазган акылыңыз жетпей атабы? Мисалы, допустим, сиз бир сетевойдон азыр бир көтөрүлөм десеңиз, мен сизге жардам бере албайм да, потому что мен сетевойдо иштеген эмесмин да. Сиз сетевойдо бриллиантовый статусту ачам десеңиз, мен айтып бере албайм сизге кантип ачасыз. Анткени мен ал жакта таптакыр тажрыйбам жок да. Чебер болом десеңиз, допустим, мен айтып бере албайм. Аны сиз именно ошол чебер адамга барсаңыз, айтып берет алар. Изденсеңиз, кто ищет, тот всегда найдет дейт. Анткени ал сиз басайын деген жолду ал адам уже басып өтүп койду. Ошодон сиз үйрөнүшүңүз керек, копировать этишиңиз керек да, копирование кылышыңыз керек.
Андан кийин максатты койдук. Эми фокус. Фокус деген бар. Бул экинчи тема. Кыскача түшүндүрүп кетейин. Фокус кылганда сиздин мисалы сиз үй алыш үчүн, бир жылда үй алыш үчүн күнүгө 5000 сом табыш керек. Сиздин ой жүгүртүүңүз, көңүл бурууңуз, бардык нерсе только ошол күнүгө 5000 сом тапканда болуш керек да. Отурсам, кандай иш кылып 5000 табам, кандай кылам, ишиңизде гана болуш керек да. Мисалы үчүн мен силерге мына ачык айтам, мен тренер болуп азыр иштеп атам, мен билимим аябай көп, топтоп жүргөн учурум, 2-3 жылдан бери көп окуйм. Дагы Кудайым өмүр берсе окушум керек. Мен оюм эле ушул да, тиякты окусам, биякты окусам, тигини окусам, муну окусам депчи, ошол фокусум бир эле жерде. Хотя мен деле мисалы үчүн азыр көп иш кылсам болот да. Мисалы мүмкүнчүлүгүм бар, көзүм жетет, акылым жетет, учурунда кылган иштеримди мен кийим кече мен иштегенмин, мен кийим кече мен билем да. Мен кийим кече мен жакшы акча тапкам деп айттым. Кудайга шүгүр, жакшы тапканмын. Азыр деле Кудайга шүгүр барып Турциядан алып келип иштей турган болсом, жол болсо мектепте ача турган болсом, тил үйрөткөн мектеп ачып бере турган болсом, жол болсо компания Life is Good'га фокус жасап бере турган болсом, 3-4 жака мен мисалы көзүм жетет, кантип иштеп байып кетишти. Бирок мен бир эле уккан экенмин да. Мен эгер да психологияны да алып кетип, берки 3 ишти да алып кетип, 4-өнү бир учурда алып кетем десем, мен жанакы көрүнгөн тоонун башын самаган эчки ачка калыптыр деген макал бар да. Кыргызда эң туура макал. Ар жака секире бере турган болсом, мунун деле майын чыгарбайм, тияктын деле майын чыгарбайм. Ошентип 4 бизнестен тең калып кетем. Ошон үчүн бир эле нерсе, дарак бир жерден көгөрөт, дарак бир жерден өсөт, бир эле нерсе. Ошо фокусуңуз бир эле максатыңызда болуш керек да. Экинчи, фокусту толук ошол максатка койдуңузбу? Койгондон кийин сизге ошол максатка жетиш үчүн билим керек да. Мисалы үчүн сиз балки мага ошоп тренер болгуңуз келеттир. Сиз фокусту только тренерликке коесуз, сиз азыр күндөп түндөп иштеш керек болот. Мисалы тренер болуп иштейм дей турган болсоңуз, бул мындай эле чыгып сүйлөп койгондой көрүнөт. Мунун аркасында действительно мындай өсө турган тренер болом десеңиз, өтө көп иштеш керек болот. Мунун подача деген, мен өзүм подачам менен 2 жылдан бери иштеп келатам, бирок по-любому мен подачама 100% эмес да. Мен 90%га чыгарып алдым азыр подачамы. Анткени сабакты окуп кое бересиң подача боюнча, аны секреттерин ар бирин өзүң тарбиялап, өзгөртүп, колдонуп кетиш кыйын да. Ошон үчүн любой ишке эле фокус койгондон кийин экинчи билим керек. Мисалы, допустим, сетевойдо чыгам десеңиз, сизде билим керек да, туурабы? Эл менен кантип иштеш керек, элди кантип катташ керек, уговорить этиш керек. Анын үчүн сиз уже ошол сиз ачам деген статусту ачып койгон адамдан үйрөнүшүңүз керек. Биринчи фокусту койдук максатка, экинчи билимди алдык, үчүнчү бизге энергия керек эми. Энергиябыз бийик болуш керек болуп атат. Энергиябыз болсо, анан биз кыймыл аракет кылабыз да. Бул энергия, бул мисалы биздин бензин деп коелу. Биз машинабыз, бул бизге бензин керек да, машина иштеш үчүн бензин керек. Бизге да энергия керек болот да. Биздин энергиябыз канча бийик болсо, канча узун болсо, ошончолук биздин жашообузга ырыскы, жакшылыктар келе берет да. Энергетикаңыз 1 метр болсо, допустим, 1 метр болсо 1000 сом, 2 метр 2000 сом деген сыяктуу да, 15 метр. Вообще олигарх, миллионерлердин энергетикасы 15 метр. Бийиктикте энергетикасы, ал адамды көрө албайсың энергетикасын. Но тилекке каршы көрө албайсың да. Ошол адамдын жанына барсаң, ошо энергетикасына кирип кетип, мисалы, ийгиликтүү адамдын жанында жүрсөң, ийгиликтүү болосуң да. Хочешь, не хочешь, ал өзүнүн жакшылыгына, өзүнүн энергиясына сени тартып алат. Фокусту коюп, сиз билим алгандан кийин энергия өз само собой келет да. Анан 4-чү действие кылыш керек. Жанагы эле пахать. Правило 3P. Пахать, пахать и еще раз пахать. Жумуштан эч качан өзүңүздү, мен жумушту аянбашыңыз керек. Мен жумушту сүйөм дешиңиз керек. Дайыма. Мен жумушту сүйөмүн, мен жумушумду сүйөм, сүйүп жашайм, мен эмгектенгенди сүйөмүн. Любой ишиңизди, мисалы үчүн сиз сетевойдо иштесеңиз, мен ушул адамдарды ушул жака каттаганды мен сүйөмүн деп мээге ишендирип койсо боло берет. Тренер болгуңуз келсе, окугуңуз келбесе, допустим, мен окугум келет. Көрүп атасызбы? Өзүңүздү ушундай кылып туруп алдашыңыз керек да. Жакшы көрөм деп мен эле алдап ала турган болсоңуз, болду уже.
бизнес боюнча кийинки сабакта болот, урматтуу бир туугандар. Мен сиздерге ушул сабакта 6 жаңы бизнес боюнча сабак болот дегем. Кийинки сабакта бизнес боюнча сүйлөшөбүз уша кыздар. Кантип бизнес ачса болот? Ал отдельно тема, ал совсем башка тема. Ал совсем башка тема. Бизнес кылганды үйрөнөбүз буюрса. Ооба, ойду бир жерге топтош кыйын болуп атат. Ооба, эми акырындык менен. Айтып атпаймынбы? Акырындык менен. Сразу өзгөрүп кете албайсың топтош. Акырындан биринчи ой топтогонду үйрөнүң. Биринчи 21 күн ой топтогонго өзүңүздү үйрөтүң да. Бир күн ойду да топтоп өрөм, подсознанияны да кылып өрөм, убактын да туура башкарам. Баардыгын бир өзгөрө албайсың, анткени бизде улуу макалыбыз бар кыргызда. Жакшы болуу аста деген. Ошон үчүн мен сабагымда мисалы үчүн айымдар айдан айга эмне үчүн катышышат? Чтобы осознанная болуп жүрүш үчүн, чтобы дайыма өзүнүн үстүндө иштеп чыгыш үчүн, өзүнүн үстүндө иштеп жүрүш үчүн, анткени сабак бүткөндө эле мурдагы чөйрөсүнө кетет дагы, все уже мурунку абалына бат деле түшүп калат да минус абалгачы. А бул жакта болсо уже чөйрө, виртуально болсо дагы бизде чөйрө бар. Дайыма ошондой менен мотивация билимдерди алып, жаңы билимдерди алып, өзүнүн үстүндө иштеп адам өсөт. И чөнтөгүнө дагы жакшы мүмкүнчүлүк да. Бул сиздерге керек. Дайыма ошо 500 сом бир айына төлөп коюп туруп, сабак ала бересиз, дайыма билим алып, өзгөрөсүз, акырындык менен өзгөрөсүз да. Сразу эле бир айда сиз совсем башка адам болуп кете албайсыз эч качан. Бул мүмкүн эмес нерсе. VIP темада дагы жаңы темалар болот. Конечно, ар бир сабакта жаңы темалар болот. VIP 11-де дагы жаңы сабактар болот. Кийинки сабактар только жаңы сабактар в основном кыздар. И дополнительно мен запись сабактарды да жөнөтөм. Кайсы сабактар берилбей калса, жетишпей калса, мисалы эфир бүтүп кетсе, дополнительно мурунку эфирлерди жөнөтөм. Аны мен акысыз эле ачып койдум. VIP 11 эмне дейт? Энергияны көтөрөбүз дейт. Азаматсыздар, энергияны. Энергия, таарыныч. Келиңиздер. Азыр энергия жана ошондой эле таарынычтар боюнча проработка жасайбыз. Биз жашоону өзгөртүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Уже түшүнүп калдыңыздарбы? Проработка жасаш керек. Мына мени эле алмаштырып коюш керек. Ошондо сиздин жашооңузда сиздин реальностуңуз өзгөрүп баштайт. Ооба, 3 ай деле аз. 3 ай деле аз. Эми бирок скоросту да көбөйтүшүңүздөр керек да сиздерчи. Скорость да көбөйтүш керек. Мен мисалы айтып атпаймынбы, тетрадь ачасыз, бир тетрадь конспектке, бир тетрадь работа над собой. Анан мен сиздерге айтып атпаймынбы, азыр сүйлөп атканда мисалы сизге тык-тык деп сизге тийип атат да, менин сөздөрүмчү, мээңизге тык-тык, жүрөгүңүзгө тийип атат. Ошол тык-тык кеткенди баарын жазышыңыз керек. Ошо тык-тык сизди блоктоп атат да. Сизде бар болгон үчүн сизге тык деп жазып, все, работа над собой. Мисалы мен ошондой кылам, тренингтерге катышканда тык-тык кеткендерди жазам дагы, жазып кое бериң, бирок мүмкүнчүлүгүңүзгө карап туруп, бирден өзгөрүң да, бирден работа над собой кылып, өзгөрүп, работа над собой кылып баштаганда уже сиз өзгөргөндө Кудай таала милдеттүү түрдө сиздин жашооңузду өзгөртүп коет. Милдеттүү түрдө. Аз тилекке каршы бизде кандай кыргыз эли только окуйт, аткарбайт, жүрө берет да. Наставник кармоо 10 000 сом болот. Бир айында 3 созвон болот, 10 000 сом болот. Эгер кааласаңыздар, жазылсаңыздар болот. Бирок алга мен дагы сүйлөшүү аркылуу алам, ар бир адамды албайм ал жака. Биринчиден мен угамын, сиздин ситуацияңызга мен кандай реально жардам бере аламбы, биринчи. Экинчиден, сиз менин айтканымды чындап аткарасызбы? Результатка иштейм только мен созвондо эми. Анткени аткарбайт. Адамдар аткарбагандар ошончо айтып атпаймынбы? Бул жашоо жалкоолорго арналган жашоо. Адам только эле ушул угуп койсом эле результат. Аткарган совсем бөлөк, аткарыш керек. Но постоянно, систематично бир системага түшүп алып, өзүңүздү акырын аткара берсеңиз да сонун өзгөрүштөр болот. Мен проработканы ролдо жүрүп аткарам, бирок сиздерге сунуштабайм. Сиздер кандай айдоочусуздар мен билбейм. Мен тажрыйбам жакшы болгон үчүн мен ролдо мен адашпай айдап кете берем. Мен көп жылдан бери машина айдайм. Анан сиздер адашып кеткенден кийин машинада не болуп калбаңыздар. Ролдо эч кимге сунуштабайм.
Темадан сырткары суроону бербейбиз. Келиңиздер, таарынычтарды кетирүү боюнча проработка жасайлы. Проработка обида. Кимдин жүрөгүндө таарыныч бар? Плюс басып кетсеңиздер, кимдин жүрөгүндө таарынычтар бар? Салтанат Абдуллаева, Индира Исманова, Наркан Назарова, Айнагүл Жоошбаева, Майрамкан, Тахмина Валиева дейт, Назгүл, Херо. Бардыңыздарда бар турбайбы таарынычтар? Өтө көп дейт ырыс. Сабаңыз аткарган учурда менде жылыш 100% жылыш болот, 100%. Келгеле таарынычты кетирем. Мына таарыныч бар деп жазып аткан айымдар, бардыңыздар, таарынычыңызды кетирген даярсыздарбы? Анткени иштен желание болуш керек, адамдарды кечирем деген. Просто желание болгондо деле адам кечире албайт да, анткени анын өзүнүн техникасы менен чыгарабыз. Ооба, 10 000 бердим эч нерсе. Мага айтып атпайбы, тиякта ошончо миң берип, анан кийин болбоду деп адам аткарбайт да адам. Созвондо деле адам аткарбайт. Аткара турган адам мына 5 созвон деле аткарып коет. Мен мисалы 5 созвон эле аткарам. Кайсы тренингке катышсам деп жазып алам, өзүмө керек жүрөгүмө тийгенин жаза берем. Арзанбы, кымбат деп отурбайм мен. Катышам, катышканда арзаны болобу, кымбат болобу, жүрөгүмө тык-тык деген жерин жазып берем да только. Даярмын дейт. Все. Анда келиңиздер, проработка жасайбыз. 61 минута болуп калыптыр. Таарынычтарды кетирип ийгиликке жетем буйруса. Ооба. Мен соода саттык тармагында иштеп жатканда, оптом детский кийим сатат болчумун. Ошол учурда менде 2 адамга таарыныч болгон. Кимге экенин айтпайм, бирок 2 адамга таарыныч болгон. Кийин ана мен өзүм үстүмдө иштеп, наставницаларга чуркаганда, ошол таарынычтан деп айтканда, анда мен проработканы билбейт болчумун, жөн гана таарынычка кат жазгам. Кат жазып, ыйлап таарыныч кеткенде мен доходум жакшы болуп калган да. Көрдүңүздөрбү? Атак мен өзүм табиятыман таарынчак эмесмин, ошол жагым бар. Таарынбайм мен. Но таарынта турган кылып койгон да. Таарынта турган кылганда 2 эле адамга таарынган экенмин. Бул жакта таарынчак адамдар бар, вообще көп да. Ошондуктан келиңиздер, таарынычтарды кетирели. Проработка жасайбыз. Проработка жасаганда, билесиздер, релакс состояниясына түшөсүздөр. Терең дем алабыз, өчүрөбүз комментарийди. Жөн эле дем албайбыз. Дем алып жатканда бүт жашоодогу, ааламдагы жакшы нерселердин бардыгын өзүбүзгө сиңирип аткандай дем алабыз. Бир аз күтө турабыз, анткени жакшылыктын энергиясы биздин денебизге сиңип кетиш керек бир аз. Таркаш керек денеге. Анан оозубуз менен чыгарабыз демди. Акырын чыгарып атканда сиздин ичиңиздеги бардык кара таарынычтар, кара энергиялардын бардыгы чыгып кетип атат, жамандыктардын бардыгы чыгып кетип атат. Элестетиң, ошентип дем аласыздар. 3 жолу минимум, 10 жолу максимум дем аласыздар. Минимум болгондо кандай? Мисалы үчүн сиз ушул дем алгандан кийин сиз уже мындай башыңыз айланып, релакс состоянияга түшүп, өзүңүздү бош сезип, сизди ойлонгону дагы сизде ал жок болуп калыш керек да. Ушундай учуп жүргөндө, ошол учурда бизде подсознание ойгонот дагы, анан кийин ошол учурда проработка жасайбыз. Канча жасайбыз? Таарынычтын проработкасы эң оңой. Бардык адамга болгон таарынычты ушул 4 сүйлөм менен кетиресиздер. 4 сүйлөм менен. Мисалы үчүн биринчи таарынганда ата-энеңизге таарынып калабыз, мынтип кетиресиздер. Мен апама ыраазымын. Бирок мен өзүм каалабадым, апама ыраазы болуп жашашты. Кандайдыр бир себептер менен мага
апама разы болуп жашаш керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана. Көзүңүздү жумуп айтсаңыз еще жакшы да, еще жакшы трансформация болосуз. Көрдүңүзбү? Эч ким жок жерге келип алып туруп айтасыз. Мен апама разымын. Бирок мен өзүм каалабадым, апама разы болуп жашашты. Кандайдыр бир себептер менен мага апама разы болуп жашаш керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана. Мына менин гана оюм, менин гана установкам дегенге бир аз эмоция берип коесуздар. Ошондо батыраак трансформация болосуздар да. Ошентип ошол текстти отуруп алып айта бересиздер. Бул жерде бизде мээде нейронный связьдар бар. Нейронный связьдар бул жерде апама таарыныч деп турат да. Апаны кабыл албоо, бул Аллахты кабыл албоо билесиздер. Ата энесине таарынычы бар адамдар, булар уже жашоодо ааламга жолу жок да, Кудай таалам. Ата эне бул ааламдын ачкычы ата энеде. Ошол атаңызга деле ушу текстти айтасыз. Башка бир адамга таарынсаңыз деле айтасыз. Мисалы үчүн Айпери, мен Айпериге разымын, бирок мен өзүм каалабадым Айпериге разы болуп жашашты. Кандайдыр бир себептер менен мага Айпериге разы болуп жашаш керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана деп айтасыздар. Мисалы кайненеге таарынып калышат, мен кайненеме ыраазымын деп биринчи айтасыздар. Бирок мен өзүм каалабадым, кайненеме ыраазы болуп жашашты. Кандайдыр бир себептер менен мага кайненеге ыраазы болуп жашаш керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана. Отуруп таарынган адамдын списогун жазып алыңыздар да, кимге сиз таарынгансыз. Эстейсиз да кимге таарынгансыз, таарынган адамдарды жазып, ар бирине проработка алып кетирип салыңыздар. Уже 70 минута эфир болуп калыптыр. Сиздерге суроо, оюн улантып атат, жеңүүчүлөр пока белгилене элек. Сиздерге суроо, сиздер бүгүнкү эфирден кандай жашооңузга пайдалуу маалымат алдыңыз? Именно бүгүнкү эфир кайсы сизге эмнеси менен пайдалуу болду? Сиздин өмүрүңүзгө чындап мындай билет үчүн эмес, чындап жазсаңыздар, искренне жазган жакшы да. Бүгүнкү сабактан сиз жашооңузга пайдалуу, өзүңүздү зырт эте турган жүрөгүңүздү эмнелерди алдыңыз? Ошолорду жазып кетсеңиздер, анан кийин буюрса мен айтам, пока жеңүүчүлөр белгилей элекмин, жеңүүчүлөргө айтамын. Ар бүгүн жазган айымдарга, алгачкылардан болуп жазган айымдарга 5 айымга VIP 11 сабагыма билеттер берилет. Акысыз. Дагы эң туура ушуну айтасыз. Чувство вины өзүңө болгон. Мен өзүмө ыраазымын деп жазасыз. Бирок мен өзүм каалабадым, өзүмө ыраазы болуп жашашты. Кандайдыр бир себептер менен өзүмө ыраазы болуп жашаш керек эмес болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана. Ушул эфирдин астына комментарий жазасыздар. Комментарий. Керек. Эң туура суроо, ушул айтып атканда сизде кандайдыр бир сезимдер болот, өзгөрүү болот, окшойсуз, эсинесиз, көзүңүздөн жаш чыгып, бир жериңиз оорушу мүмкүн, кандайдыр бир белги болот. Ошол нерсе чыгып кеткенде сизде кадимкиде учуп жүргөн релакс состояниясы келет, жеңил сезим келет. Ошого чейин аткара бересиздер. Ошондо сиздер трансформация болгон болосуздар да. Таарынбаш керек. Эч качан таарынуу бул жол болбостук, таарынуу бул блок.
Андан тышкары мен акысыз сабагымда жөнөткөнмүн сиздерге группага дагы ютубка кирип дагы көрсөңүздөр болот. Таарынычты кетирүү боюнча кат жазуу техникасын дагы бергенмин. Аны азыр кетирип убакытты кетирбей эле коеюн. Проработкадан тышкары сиз кат жазуу техникасын аткарып дагы таарынычтардан арылсаңыздар болот. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса урматтуу бир туугандар, ушул бойдон кийинки эфирде жолугушабыз.